Бир эки сурообуз калды устаз, ошодон кийин Кудай берсе эфирибизди бүтүрсөк болот. Макул. Мен жүрөгүмдө өйкөп жүргөн нерсе устаз, бир өзүмдүн суроолорумдан бирөөн берейин. Дайыма ушинтип эфирге чыкканыбызда кээ бир туугандарыбыз ушинтип сурайт да, мисалы таблигчисиңби же болбосо тарикатчысыңбы, эмнесиң деп. Негизи эле ушинтип таблигчисиңби, тарикатчысыңбы деп бөлүнүүбүз туурабы же туура эмеспи? Ушул туурасында айтып берасызбы? Кече дагы бир эме кылдым эле, бүгүн дагы Сүйүн Откеев деген бир тууганыбыз бар, кинорежиссер. Үчтө жакшы мен сыйлаган мырзалардан, чыган мырзалардан сыйлайм. Алла разы болсун. Бул кишинин Facebook'та атайын пост жазды. Көрө албастык деген нерсе теманы айланасында болду. Ошону бир окуп койсоңуздар жакшы болот эле. Мен ошону улай жооп берейин. Негизи эле мусулмандарга эң оор келген нерсе бүгүнкү мусулмандар, тарыхта болуп келген мусулмандардын башындагы биз жеңишибиз керек, бирок өтө оор болуп аткан, жеңе албай аткан нерселерден бирөөсү бул ошол көрө албастык, бир экинчиси тарапкерлик. Тарапкерлик дегенде кылабыз бир эле, кылабыз бир. Жараткан Алла Таалабыз бир. Кече дагы мынатайын сабак кылдым, бир туугандык жөнүндө кылдым. Ухуба деп. Ошондо дагы баса белгиледим. Пайгамбарыбыз бир. Мекенибиз бир, тилибиз бир. Ал эми инсан тамакты мейли кашык менен моунтуп жесин, мейли моунтуп кармап жесин, же вилка менен жесин, же жөн эле колу менен жесин, үчөөнү тең ката деп күнөөлөй албайбыз да. Ошону сиздин дагы диндеги тутунган жолуңуз Курандын, сүннөттүн негизинен чыкпаса эле, мазхаб деп атабыз жалпы караганда, ахли-сүннат вал жамаат деп, ахли-сүннат жамаат деп пайгамбардын сүннөтү жана жамаат артынан келген. Ханафи мазхабы жолун кармансак эле, Имам аль-Матуриди деп ишеним жагынан дагы Имам аль-Матуриди деген биздин аалым, негизги жол көрсөткөн аалымдардын жолун кармансак эле, калган нерселерде мейли адам баласынын табити, адам баласынын иш алып баруусу, диндеги жектирүү рехмаларында, тартиптеринде, эрежелеринде болушу, бул эч качан мусулмандардын бөлүнүп жарылышына, бири-бирин жек көрүшүнө, көрө албастык кылышына себепкер болбош керек. Бул бир. Экинчиси, мусулман инсандар эч качан биз монту айтпашыбыз керек. Менин карманган гана жолум туура, дагы калганын бардыгы тозокко барат же туура эмес деген эң жаңылыш нерсе. Бүгүн биз ушул нерсени орундото албайт. Ушул нерселерди бүгүн ката кетирип атабыз. Ошондон биздин ийгилигибиздин болбой аткандыгы, ошондон биз бүгүнкү күндө кадар деңгээлде мындайча айтканда эң бийиктире жете албай аткандыгыбыз, өз ара ичибизде ынтымакка келе албай аткандыгыбыздын бирден бир себептери ушул себептен. Шайтан биздин өтө ынтымак деген жагыбыздан кирип олтуруп бизди урууга, улут-улутка, андан кийин диндин ичинде аймак-аймакка, жамаатка деген нерселерди бөлүп отуруп, акыры бардыгыбыз бүгүн мисалы паланчаныкы десе, ага барбай эле кой, алар адашкан, алар тозокко барат. Булардыкы, булар жаман. Анын өкүмүн бере турган биз эмес да негизде. Өкүмүн бере турган жараткан Алла Таала да. Туурабы? Алла Таалам жараткандан кийин, Алла Таалам бизге мүмкүнчүлүк бергенден кийин, биз динди Куранда кандай келген болсо, пайгамбардын сүннөтүнө кандай келген болсо, ошону менин акылым калчап ала алсам гана эми, мен илимим, жараткандан болгон илимим терең болуп алып өкүмүн чыгарып берсем гана эми. Мен 10 жыл окуп Египетте, 2 жыл магистратураны, анан 3 жыл докторантураны окуп аткан адам катарында бүгүн кыпындай деңизден бир тамчы алганда анчалык деле, ошо бир тамчычалык деле бүгүн илимге ээ боло албай аткан болсом, ал эми имам Абу Ханифа деген улуу аалымдар жараткан тарабынан да илим берилген, илхам катарында, ладуни илим деп айтабыз. Аларга өзгөчө бир такыбалык берилген адамдар, тандалган мындай жакшы инсандар экен. Пайгамбарыбыздын эң мыкты мураскорлору экен. Алардын жакшынакай жолду бизге жеңилдеп, Куранды, хадистерди бизге түшүнүк кылып, замандын шартына кылып берип аткан болсо, мунун артынан ээрчигенден өткөн бакыт жокпу? Анан биз ага да карабастан да анан кийин тиги шейхтин немеси,
bul cemaatın emesi, bul fondun emesi dep misal üчүн bölüngen. Misal men özüm anti bölbeyim sözünü açık. Men aytam, çınlığında momun musulman barız birdeybiz. Meni бүгүнкү күндө kim çakırsa, mına sizler çakırdыңар, men чыгып маек курганга даяр. Musulman bir tuğandarımızdan Allah razı olsun tigi çakırsın bar da mayak kurup же болсам олтуруп сүйлөшкөнгө жардам бергенге колдон эмне келсе кылганга даярмын. Ошондой эле негизде баарыбыз ушундай ойлонсок, бүгүнкү күндө бөлүнүп жарылган жанагындай суроо болмок эмес. Карапайым калп, тигини карап, муну карап, жогору жакта карап, чындыгында кээде баш айланып калды. Ошондуктан биз ага шарт түзүп, ага себептер болуп калышыбыз керек. Ошондуктан биз андай бөлүнүп жарылуу дурус эмес. Бирок адам баласынын табити сизге алма жагат, мага жакпай калышы мүмкүн. Буга алмурут жагат, тигиге мандарин жагат, же банан жагат дегендей. Табит жөнүндө талаш тартыш жок. Табит, адамдын табити кандай ыкма менен динди алып кетет, кандай ыкма менен жеткирет. Кээ бирлери бар, олтуруп китеп жазуу менен ыкманы колдонот. Мейли Алла разы болсун дебейли. Кээ бирлери бар, момундай социалдык тармактарды колдонот дагы, ушул аркылуу дин жеткирүүнү өзүндө ыкма катарында алат. Эми бардыгы булар баары тозок барат. Эмнеге? Ал жерде оюнга түшкөнү да бар, ал жерде жаман ойлуусу да бар, еврей да бар, тигинisi бар дей берсек. Астагфирулла. Ал жерде сен дагы бүгүн колдонуп атпайсың калп элек. Туура, башка мусулмандар ойлоп тапса сонун болмок, бирок кечирип кой, ошо биз бири-бирибизди артка тарткандыктан айынан, дайыма бири-бирибизге жөлөк боло албагандыктан айынан, дайыма бири-бирибиздин ошо илимди, дүйнөнү таанып бил деген Алла Тааланын буйругун, оку дегенди сен окуп, сен оку дегенде асманды оку, жерди оку, физиканы оку, мыйзамдарын, туурабы? Адамды оку, Куранды оку, сүннөттү оку, динди, ахиреттин бүт баарын оку дегенде туура эмес түшүнгөн болсом, бир гана момундай гана алымды канап гана намазымды окусам эле болду деген болсом, дүйнөнүн баарын артта калып кеткен болсом, ал менин катам эмес да, ал менен кылсам менин катам да бул, тигинин катасы эмес да бул. Исламдын да катасы эмес да. Ошондуктан бүгүн инсандар, бүгүнкү мусулмандар сырткы келбетинен өтө сонун кийинип көрүнгөнү менен, форма мусулманчылыгын көрсөткөнү менен, кандай бир деңгээлде жүрөгүндө абдан жек көрүү, душмандык, көрө албастык деген сезимдер аркылуу өтө артка тарткан инсандар болот. Бүгүн жана мен Сүйүн агайдын муну да сындагандар көп болду чындыгында. Кече күнү бир жылдыздардын эмеси чыкты го, момундай бир эмеси. Катуу бир эме чыгып, катар тизилген жылдыздар деп. Жылдыздар андай экен, мындай экен, ар ким арганда божомолдойт. Ал киши жөн гана айтып атат, бул жөн гана Европа бир эмени учуруптур. Мисалы балганча бир эме учуруптур дагы. Мисалы үчүн не деп коет эле жанагындай космоско кыскасы эмен учурган бир канча спутниктер учуруптур да, спутниктердин ошол көрүнгөнү, ошондо көрүнүп калыптыр. Десе анан ага тигинде да аны да сындап баштады. Ошол телефонун колдонуп аткан телефонуңду, минип аткан машинеңди, колдонуп аткан буюмдардын баардыгын ошолор ойлоп таап аткан болсо, эми аларды деле биротоло жамандыкка бүт буюмдардын баарын колдонобуз, кайра аларды жамандай бергенде болбойт да. Мисалы үчүн чындыгында мейли мусулман эмес экендигин деп кабыл алайлы. Бирок бир аалым киши айткан жакшы сөзү бар. Европага бардым, исламды көрдүм, бирок мусулмандарды көрө албадым. Аз экен мусулмандар. Бирок ислам бар, исламдын баалуулуктары бар. Барсаң жакшынакай өзүнүн тилинде хай дейби, же болсо hello дейби, салам берет. Жылмайыңкы жүз менен баары жылмаят мисалы үчүн да. Тазалык ушунчалык деңгээлде, убакытка так болуу ушунчалык деңгээлде. Илим, китеп окуйт, эки адамдын бири китеп окуйт мисалы үчүн да. Эми үй бүлөнүн эмесин башкасы бүт баарын карап аткан болсо, бир гана ыйман эле калды алар. Бирок дейт, ошол дейт да, исламды көрдүм, мусулмандарды көрө албадым. Бирок мусулман дүйнөсүнө келдим, мусулман шагыраган мусулмандарды көрдүм, көп санда, бирок исламды көрө албадым. Тазалык, ирет жок, душман, көрө албастык, ушунчалык деңгээлде паракорчулук, арамга баткан, чындыгында европалыктар келип таң кала турган абалга келип атабыз да бүгүнкү күндөчү. Ошолор келип, ушул нерсени биз жиркенебиз, ушул нерсени кылгандан. Ушул нерсени биз илгери биздин немелер кылды эле, как варвары бир эме катарында. Бүгүн силер кылып атасыңар дегенге чейин барып атат да. Анан келип туруп, анан дагынан паланчалар күйгөнүм, анан карап, булар тигичилер, бучулар деп жамааттарды айтып, анан булардын баары болбойт, булар адашкан, булар тозок калып барат. Аны өкүм бере турган сен эмес да, аны өкүм бере турган мен эмес да. Биз эмне кылабыз? Ар бир ошол чуркап аткан, Аллахтын жолунда кылып аткан аалымдар, устаздар, жамааттар, фонддор бардыгы үммөтүмдүн ар тараптуу жактан өнүгүп түрдүү болгондугу Кыргызстан үчүн берекет эмеспи, Алланын рахматы эмеспи? Андан көрөп бирөө илимий жакта кетип атат, Алла разы болсун. Бирөө өзүнүн дааватын кылып кетип атат, Алла разы болсун.
Бирөөсү болсо өзүнүн бир деңгээлинде китеп жазып атат. Алла разы болсун. Бирөөсү болсо илимий инсандарга, академиялык деңгээлде инсандарга динди түшүндүрүүгө аракет кылып атат. Илимий негизде, академиялык тил менен. Рахмат деп эйлик. Бул мына ислам. Ошондуктан мен тиги бир туугандарыбыз билбегенден. Мына чыныгы түркөйлүк, чыныгы караңгылык ошол да. Сен сыртыңан өтө мындай важный деп коет, маанилүү бир инсандай көрүнөсүң. Өтө таква инсандай көрүнүшүң мүмкүн. Бирок сенин ой жүгүртүүң өтө жакын болсо, өтө төмөн болгон болсо, бул биздин эле динибиздин карманган мусулмандардын эле бир көйгөйү да, чындыгында. Түркөйлүк деген. Ошондуктан биз алсыз болобуз, ошондуктан биз кедей болобуз, ошондуктан биз эч качан келише албай калат дейбиз. Ошондуктан бул нерселер пайгамбарыбыздын учурунда болбосо дагы, кийинки доорлордо, халифалардын учурунда, сахабалардын учурунда, андан кийинки доорлордо күчөгөн. Ушулардын айынан Азирет Осмон ибн Аффан, пайгамбарыбыздын сахабасы, периштелер уялган сахаба, Азирет Осмон ибн Аффан эмне болду? Шehit болду. Кимдин колуна? Ошол мусулмандардын, надан мусулмандардын ошол учурунда түшүнө албаган мусулмандардын үйүнө чейин короосун алып келип дагы адам жубайынын көзүнчө өлтүрүп, ошондо да жон койбостон, өлүгүн да жон койбостон аны кескилейбиз, башкалабыз деген учурда кандай китептерде келет го? Ошонун бардыгына эмне себеп болду? Же алар барып Азирет Осман радиаллаху анху, Алла таалам разы болсун, бейиш менен сүйүнчүлөнгөн инсан, сахаба барып алардын бир кушун күчтедиби, баласын өлтүрдүбү же башка нерсе? Жок. Жон гана көрө албайсың. Бөлүнүп жарылып. Ошондуктан бүгүн бизге ынтымак керек. Бүгүн бизге эгерде сиздин деңгээлиңиз но китептин гана деңгээлинде боло турган болсо, ушул китепти окуу менен гана алектениңиз, намазыңызды, орозоңузду так эме кылыңыз, зекетиңиздин так эмесин билиңиз. А бирок нар жагына акыл жетпей аткан болсо, дарамет жетпей аткан болсо, сураңыз. Өкүм берерден мурда сураңыз. Кээ бир чала инсандардын, чала илимдүү инсандардын пикирине кирип туруп, ушулар айтты, ким айтты десе, паланча бир таксыр айтты. Эмне десе, булар тозокко барат экен, булар таптакыр болбойт экен, булар биз адаштыруучулардан экен. Жанында, анын жанында сенин мекендешиң, сенин ошо кыргыз улутундагы же башка улутундагы кече эле мусулман адамың бүгүн наркоман болуп атат, кайгырбайсың. Бүгүн кызың сойку болуп кетти, кайгырбайсың. Бүгүн адамдарың, сен бир канча адамдарың бүгүн башка динди кабыл алып кетти, кайгырбайсың. Канчалаган динин таштап кетти, мисалы үчүн бүгүн адам өлтүрүү деген нерсе, өзүнө өзү жанын кыюу деген нерсе жеңил эле болгон, кайгырбайсың дагы. Анан бир адам туура жолун таап кичине аракет кылып келип аткан болсо, бул паланчачы, бул сен суфийсиңби, сен тигинчесиң, сен салафийсиңби, сен ишибиз эмне ал нерсе менен. Ошентип отуруп мамлекетибизде кээ бирки адамдарды чочутуп койдук. Күч органдарын чочутуп койдук. Алар чочуп калды, мусулмандар силер бөлүнүп жарылды, тынчыйсыңарбы өзү деп калды кадимкидейчи. Бул оюнга келбеш керек, бул шайтандын чоң бир ою. Ошондуктан мен кааларым бир туугандык, ынтымак, рашкерчилик, Курандын, сүннөттүн жана элибиздин менталитет деген бар. Элибиздин, кыргыз элибиздин. Ушунун негизинде келиңиздер, бир байрактын алдындабызбы? Бир Курандын астында үммөтпүзбү? Бир жараткан алдында алтын эмесин пендесибизби? Пайгамбар үммөтүбүз, ошол менен кете берели. Мамлекетибиздин берген эркиндигине шүгүр дейли. Бүгүн намаз окууга мүмкүнчүлүгүң барбы? Оку, шүгүр да. Тигини жамандабай эле кой. Сен ошол мечитти жандандыр. Жүрөгүңдү эме кылып, Кураныңды жатта. Ошол учурда балдарыңды окут, мектепте мыкты. Тетиги Эйнштейн, Эдисонго окшогон жаңы ачылыштарды, мусулман аттуу Мухаммеддер, Мустафалар чыксын да ачсын ошол нерселерди. Эмне үчүн биз качанга чейин биз бирөөлөрдүн ачылыш кылган ачылышын Курандагы бар илимий нерселерди, аны билебиз, Куранда келген, аны ачып койгон дейбиз. Качанга чейин ушинтебиз? Качанга чейин биз Манас атабыз менен ушу Манас атабыз баатыр болгон, биздин Түкүнчү атабыз муңдогон деп айтып, бирок бүгүнкү күндө ошондой баатырлар чыкпайт. Бүгүнкү күндө ошондой даанышман, жеңи жок, Эшмамбеттер, Нурмолдолор эмне үчүн бүгүн чыкпайт, мисалы үчүн деген маселени айткым келип атат да. Биз 12 кылымдык тарыхыбызды унутуп койдук. Тарыхка кайрылгыбыз келбейт. Биздин трагедиябыз ушул. Бир, экинчиси биздин трагедиябыз, бүгүнкү күндө трагедиябыз. Муну ачуу чындык. Менин бул жерде менин кесиптештерим дагы, динеримдар да жиндениши мүмкүн, башкалар. Мен бирок айтканга мажбурмун. Экинчи бир эмебиз, биз бүгүн Куран менен, Кураныбызды, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн мечит менен медреселерге камап койдук. Мечиттен чыкпай калды. Мечиттин ичинде гана киребиз, киргенде эле момундай момун адам болуп киребиз, сыртынан чыккандан кийин башкача адам болуп калабыз. Коомдун ичинен таптакыр башка адам болуп калабыз. Ошондуктан ал эми пайгамбарыбыздын миссиясы ал эмес болчу да. Пайгамбарыбыздын миссиясы бөлүнбөгүлө, мисалы үчүн бир тууган болгула деп атат да, бир денең сыяктуу болгула. Силер бири-бири менен чабышпагыла, бир мусулманды өлтүрүү, мисалы үчүн
Адамзат өлтүрүү менен барабар деп атпайбы мисалы үчүн. Бирөөнүн артынан ушактап коюу, бирөөнү жамандап коюу, жала жаап коюу оор күнөөнү атат. Дейбиз, окуйбуз, сонун кылып айтабыз. Бирок биз намазын орундатабыз, орозосун кармап беребиз, ачка калуунун эмесин. Бирок кээ бирки ушак айың, жала жабуу, көрө албастык, душмандык дагы эң негизги нерседен арыла албай калган кээ бирки мекендештерибиз үчүн айтып аткан кеп. Алла разы болсун, кечип катуураак сүйлөсөм кечирим. Чоң рахмат устаз. Мындайча айтканда токотор жерине толугу менен жооп бердиңиз деп айта алам. Экинчи бул жактан суроолор келген боюнча бир арман көрөрманыбыз меткен экен, сураган экен. Азыркы учурда ооз ачырууну кандай жолдор менен кылсак болот, кеңеш бериңиздерчи дейт. Жакшы суроо, Алла разы болсун. Бүгүнкү күндө ооз ачырууга эшик жабылган жок. Кандай эле таравих намаздарын жамаат менен мечитте окуса жакшы болот деген нерсеге карантиндик абал, коменданттык саатты эске алып аткан учурда биз бүгүн аргасынан үйдө окуп атабыз, үйдө болуп атат, үй бүлөбүз менен болуп атабыз. Жол жабылып калган жок да, туурабы? Таравих намаз окуп атабыз. Куран хатымдар болуп атат. Рамазандын негизги орозо кармалып атат. Ибадаттар, мисалы 5 убакыт намазды эч ким ат менен кылып мындайчканда аны кыйып койгон жери жок. Бардык ордунда болуп аткандай эле, ошондой эле ооз ачыруудун сооптуу амалды эч ким тыя албайт. Кандай мааниде? Ушу үйүңүздө олтуруп эле бүгүн жардам бере турган чуркап, сиз үчүн чуркап берип кызматын кыла турган, Алланын назарында сооп алып калайлы деп аткан фонддор, жамааттар бар. Дагы айтам, караңыздар. Жамаат десе коркуп атабыз бүгүн. Жамаатта берекет бар. Пайгамбарыбыз дагы жеке адамдын жеке окуган намазына караганда жамаат менен окуган намазы 27 эсе көп соопту бекер айткан эмес да. Бул ишарат болгон бир белги катарында. Кыла турган ишиңди дагы жеке мен өзүм гана жардам берем деген менен анан жамаатта топтошуп туруп жардам берүүнүн берекети барбы? Албетте бар. Мисалы үчүн бир адамга сиз фитр садакаңызды алып туруп 1000 сом бергениңиз менен 10 адам биригип 10.000 сом берген дагы пайдалуураак эмеспи мисалы үчүн? Ошондой эле ошондой уюмдар, ошондой жамааттар, ошондой фонддор, муфтиятыбыз баш болуп мисалы үчүн да кылып аткан болсо, ошолорго мисалы үчүн бүгүнкү күндө топтоп туруп акча тыйынды үйдөн эле которуп коесуз, же болбосо жанагындай терминалдан салып коесуз. Болду. Ошол эме эсепке түшөт дагы, калган Аллахым сага тапшырдым. Мен эмемден фитр садакамды монча эмемден деп. Мүмкүн болсо фитр садаканы эртерээк бериңиздер. Тетиги айтка чейин күтүрбөйлү, муктаждар күтпөйт экен. Эртерээк берген абзел болот Рамазандын башында. Зекеттерди ушул айларда бериңиздер, эртерээк бериңиздер, урматтуу агайын туугандар. Анан жанагындай ооз ачырууларды дагы мисалы үчүн кээ бир фонддор мен билгенде мисалы Адеп Пашадов фонду уюштуруп атат бүгүнкү күндө 250 сомдон ооз ачыруу деп атат. Кафеде эмес, тияка эмес, жакшынакай кылып туруп пакет уюштуруп ооз ачыруу беремесин тамагын алып барып үйүнө алып барып берип атат мисалы үчүн. Ал балким бир ооз ачыруу менен эмес, бир канча күн ооз ачырып сизге ыраазы, Алла ыраазы болсун деп ыраазы. Ошонун сыңары пакет уюштуруп атат, мисалы 1000 сомдук пакет деп. Бул акция. Менен сиз ниетиңизде мисалы үчүн фидия деп коет, жанагы бере албай калган, ошону ниет кылып бериңиз. Бирөө ооз ачырып атат, мисалы үчүн кедей, кембагал, бейбечаралар мен өзүм мисалы издейм да, кээде издегенде мен 5 киши, 10 киши эле табам. Себеби менин айланамда ошончо эле адам болушу мүмкүн. Бирок бир уюм, жамаат, же болбосо фонд, же бир муфтият эме алып атам, миңдеген адамдар келет. Себеби алар билет, элдин баары ошого кайрылыр. Барсаңыз миңдеген хизметтер. Ошонун баардыгына жана элден келген эмне топтоп туруп, Аллахым кабыл кылсын деп берген болсо, иншалла Алла таалам кабыл кылат. Ошентип берсеңиздер абдан жакшы болот. Анан бир аз кийинчерээк ачылып калган болсо, тамак жасап туруп, кошунаңыздардан дагы мындай сурап көрсөңүздөр, муктаждар бар. Күндүзү бар эскертип, кечки ифтарды даярдабай туруңуз, бүгүнкү ифтарлык бизден болсун, атайын ниет кылдык эле деп, жакшы тамак жасап алып барып, киргизип коюңуз, үйүңүзгө кирбесеңиз да. Бул дагы ооз ачырган менен бираз кабыл алган болот.